Айыл чарба министрлиги мал жандыкты экспорттоого тыюу салууну сунуш кылды. Кыргызстандын айыл чарба, тамак аш, өнөр жайы жана мелиорация министрлиги азык-түлүк коопсуздугуна байланыштуу социалдык маанилүү товарларды сыртка экспорттоого тыюу салууну сунуш кылып жатат. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык, айыл чарба министри Тилек Токтогазыев учурда азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу маанилүү экенин белгилеген. Азыркы оор кырдаалда азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу маанилүү. Зарыл товарлардын кымбатташын эске алып, бул маселени тез арада чечүү маанилүү. Ички базарды мал менен камсыз кыла албай калуу коркунучу бар, деди Токтогазыев. Айыл чарба министрлиги экспорттоого тыюу салууну сунуш кылгандардын арасында тирүү мал жандык, дан эгиндери жана айрым товарлардын түрлөрү бар. Мисалы бодомал, кой, эчки, үй канаттуулары, дан эгиндеринен арпа, жүгөрү, күрүч, буудай уну. Министр өсүмдүк майын, кумшекерди, тоок жумурткасын, йодтолгон тузду жана малга берилүүчү тоюттарды, чөп, саман да сыртка ташууга тыюу салууну сунуш кылып жатат. Тиешелүү жарлык премьер-министрдин милдетин аткаруучу Артем Новиков кол койгондон кийин күчүнө кирет. Учурда азык-түлүк кымбаттап жатат. Бишкектин базарларында мисалы орто эсеп менен өсүмдүк майы 50-80 сомго, кумшекер 10-30 сомго, эт 50-100 сомго чейин кымбаттады.